Кыскача бала көрөт, жарыктардын баарын сезет. Бир 2-3 айдан кийин көрбөй калышы мүмкүн да, если жанагы операция жасалбай калса. Кыскасы негизги суроо эжеке бул баланын биз көзүн мындай Кудай буйрса түбөлүктүү жарыктыкты көрүүсүн сактап кала алабызбы? Мүмкүнчүлүгүбүз канча пайыз бар? Мүмкүнчүлүк бар. Биздин азыр көргөн баланын состояниясы боюнча оң көзүндө жакшы эле мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз мисалы ушул 15 күн күтүп деп атпайсызбы? Ушинтип күтүп отуруп кечигип калбайбызбы деген кыжаалатчылык. Бул жерден аябай эл журтка жана сиздердин ушул фондко терең ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы өтө жакшы иштерди алып барып, кароосуз калган же ушул ден соолугуна байланыштуу муктаж болгондордун баарына жардам берип келе жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Буйруса бүгүн ыйманчикти операция жасаган больницада кайрадан мына экинчи күн баланын акыбалы боюнча сиздерге маалымат берели деп турабыз. Азыр баланы кече күнү операция жасалган, баланын бүгүнкү күндө акыбалын биз көзүбүз менен кирип көрүп чыгалы десек, ал жака киргенде да мүмкүнчүлүк жок экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, кече дагы кире албады элек. Бүгүн буйруса 2 күн больницада жаттык. Өз эмесине келгенден кийин азыр врач балким уруксат берген болсо, биз Жалал Абадка ушул самолет менен алып кетебиз деген план болуп турат. Себеби бул үйгө чыккан жок да, больницадан кайра больницага которулуп атат. Ошого берки дарыгерлер дагы өзүбүзгө Жалал Абадка которуп алып, ал жакта эле карасак деген пландарын айтып атышат. Анан операция кандай жасалды, баланын акыбалы кандай болуп атат, бул боюнча баарыңыздар кыжаалат болуп атасыздар. Анын баарын биз сезип атабыз, туюп атабыз. Эми рахмат баарыңыздарга, ушунча кыжаалат болуп атасыздар, аябай сарсануу болуп атасыздар. Эми бул бала эмне болот деп ушунча эл журт Россияга алып баргыла, эртелеткиле Санкт-Петербургга алып баргыла, кече күнү профессор айткан 1 ай убакытты күтпөгүлөчү деп ыйлап жазып атасыздар. Алла ыраазы болсун. Сиздердин деле ушул жерге бутуңуздар, колуңуздар жетпесе дагы, бирок жүрөгүңүздөр менен, сезимиңиздер менен күрөшүп атасыздар. Албетте биз дагы бул күрөшүүнү токтотпойбуз. Бул баланын мен кече күнү жалган айтпасам бир 4-5те ушу багымдаттан кийин уктадым да. Себеби ушул баланын акыбалын ойлопчу, баланы биз азыр ушул боюнча таштап койгон болсок кандай болуп калат? Эми бул бала больница Жалал Абад областтык балдар ооруканасы, бул баланын массасы, веси жеткенден кийин баланы бул Ошто экен, түштүк регион боюнча Дом Малюта деп. Ошол Дом Малютага которулат экен. Анан Дом Малютага которулгандан биз ал баланы биз эмес, жада калса апасы дагы алып кайра багып алыштык. Бул оор процедуралардын үстүнөн өтөт экен да. Мен ушул боюнча да изилденип чыктым. Жада калса бул Дом Малютанын историясын көрүп чыктык. Ошон үчүн апасы көрүп аткан болсо, бүгүндөн ойлонушуңуз керек. Бул баланы чын жүрөгүңүздөн багам, өзүм каныма жарылган балам, багышым керек кой десеңиз, больницада жатканда аракет кылып алсаңыз, бул Дом Малютага өткөндөн кийин бул кыйын болуп калат. Бул бир. Экинчиден, сиз отказную жазышыңызда өкмөт күтпөшү мүмкүн. Бул өкмөттүк деңгээлде комиссия түзүлүп эле сизден баланы отказной кылып туруп Дом Малютага өткөрүп коюш мүмкүн. Себеби бала мынтип ара жолдо туда-суда ооруп ушундай калып аткан болсочу, ошон үчүн ойлонушуңуз керек. Калган эли журтубузга дагы рахмат. Эми аракет кылабыз биз ошол Дом Малютага чейин хотя бы көзүн сактап калышыбыз керек. Биздин максат ушул. Бала кайсыл жерде күнүн өткөрбөсүн, биз көзүн сактап калып алсак, Кудай бизди кечирбейт деген ушундай бир кыжаалатчылыкта, сарсанада турабыз да. Бүгүн бизде эжекебиз ушул кече Алматыга операцияга да кошо ошол жака барып, операцияларга кошо катышып келген Динара эжекебиздин алдында турабыз. Мына ушул Динара эжекебиз кече күнү бизден ыйманчыбызды операция жасаган. Азыр операция боюнча айтып берсе. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Биринчиден өзүңүздү тааныштырып, анан ыйманчып боюнча сурайлы деп атайын коомчулук менен бөлүшүп турабыз. Баланын уже экинчи процедурасы жасалды да, буга чейин да көзүнө укол алынган экен. Азыр кече күнү эми бул как биздин Айжамал эжекебиз айтым боюнча бул операцияга кирип калат деп айтып атты да. Ушу бала боюнча айтып кетсеңиз, өзүңүздү тааныштырып. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Сүйөркүл кызы Динара. Ушул биздин улуттук борбордо эне жана баланы коргоо улуттук борборунун көз оорулар бөлүмүндө врач болуп эмгектенем, офтальмолог. Жана ушул ара төрөлгөн балдардын ретинопатиясы оорусу боюнча биз иш алып барып, ошол багытында көбүрөөк иштейбиз.
ыйман баланын состояниясы боюнча айта кетсек, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин бир жолу жана көзүнө укол алган. Азыр сиздер Алматыга барып келгенден кийин ал жактан дагы ошол ветеринарный хирургдун мындай рекомендациясы менен экинчи этаптагы ошол укол алууга дегенинен биз дагы көзүн бир сыйра көрдүк. Бул жака келип көзүнүн ичинде состояниясы мурунку биринчи укол жасалгандан кийин азыркы состояниясы бир аз жакшыраак. Андан кийин биз жана ветеринарный хирургия жасайбыз деп атабыз. Ошол кээ бир балдардыкы 2-3 этап болуп калышы мүмкүн, кайра кайталанып. Азыркы биздин жасаган уколдон кийин бир 2 жумадай күтөбүз. Бул укол жасалыштын мындай максаты ошол кийинки боло турган ветеринарный хирургия операция бир этап менен может бүтүп калабы деген дагы мындай ниетибиз бар. Бул жерде жасалуучу операция менен бүтүп калышы мүмкүн дейсиз? Жок. Андан кийинки лазерлер болбойбу? Андан кийинки боло турган операция жана ветеринарный хирургия деп атпайбы, көздүн отслойка болуп кеткен мындай ошол багытында көздүн зренияны сактап кала турган операция, чоң операция деп айтып атасыздар. Ошол операция бир этап менен бүткөнгө бир аз болсо да мүмкүнчүлүк берет биздин жасаган. Азыр бүгүнкү жасалган, кечеги жасалган операция. Жасалган кечеги операция бул антивижев терапия деп коет. Көздүн ичинде сосудтардын бир аз жакшыраак түз өсүшүнө, андан кийин кыска убакыттын ичинде отслойка болуп, көздүн ички торчосу толук ажырап кеткенин мындай алдына алып, бир аз болсо дагы балага жардам бергенге экинчи этап менен ушул дагы укол жасалды. Ал операция ийгиликтүү эле өттү, но результатын дагы бир 2 жумада улам байкап туруш керек болот. Биз чежики азыр кечээ күнү айтып атпайбы, жана 2 ай аралык убакыт бар депчи. Анан ал жактан болсо 1 айдан кийин кечээ жанагы профессорлор менен сиз операцияга кошуп атыштыңыз да. Бизден мурунку күнү жолугушкан дагы суроолорубузду узатып да көрдүңүз да ал жака. Эгерде биз мисалы ушул 15 күн күтүп деп атпайсызбы? Ушинтип күтүп отуруп кечигип калбайбызбы деген кыжаалатчылык. Жок, бул жерде азыр айтып өттүм, бул уколдун максаты ошол кийинки боло турган чоң операция жеңилирээк болуш үчүн. Результаты көбүрөөк болуш үчүн жасалып аткан максатта ошол укол жасалды азыр. Кечигип калсак, если прям уже срочно десе, анда биз деле ал жактан ошо көргөн ветеринарный хирург врач деле сразу айтмак. Бала азыр уже чоңоюп, жакшы эле вес кошуп, мындай транспортировка андай мындайга удобныйраак болуш үчүн бул жасалган укол көздүн резко чөп мындай начарлап кетишинен сактайт. Андан кийин бир времяны дагы утканга мүмкүнчүлүк берет. Кыскасы негизги суроо бул баланын биз көзүн мындай Кудай буюрса түбөлүктүү жарыктыкты көрүүсүн сактап кала алабызбы? Мүмкүнчүлүгүбүз канча пайыз бар? Мүмкүнчүлүк бар. Биздин азыр көргөн баланын состояниясы боюнча оң көзүндө жакшы эле мүмкүнчүлүк бар. Оң көзү буюрса жакшы эле. Сол көзүндө негизи убакыт көрсөтөт. Бул дарылар кандай эффект берет, ошол көзүнө жасалган уколго баланын организми кандай мындай ответный реакция берет, ошого жараша айта алабыз. Бирок биздин байкашыбыз азыр эмебиз боюнча, мындай прогнозубуз боюнча айта кетсек, 50-40-50-60 пайыздын эмесинде бир сактап калсак болот да. Азырынча бала көрөт, жарыктарын баарын сезет. Бир 2-3 айдан кийин көрбөй калышы мүмкүн да, если жана операция жасалбай калса. Ошол үчүн бала бир аз чоңоюп, вес кошуп, дагы өзүнүн организми оорубай, жакшы калпында, то есть өзүнүн возрастына жетип жакшы чоңойсо, анда өтө деле осложнение болбош керек негизи. Аны ошол жашаган жерде врачтар да байкап турат көзүнүн состояниясынан. И так больницага кайра жатат экен, аяктан деле неонатолог врачтар общий состояниясын карап турса, бизге главный вес кошкону, гемоглобиндери кандай болот, и көздүн состояниясын карап турсак, дальше кийинки операциялардан өтө мындай осложнение же болбосо төмөнкү пайыздагы результат эмес, жакшы эле пайызда результат көрсөтүш керек. Негизинен кечээки операция кандай өттү? Жеңил эле болдубу? Же баланын акыбалы кандай болду? Катарда балдарда эле болдубу же бала кыйналдыбы, оор болдубу операция кечээки күнү? Жок, бала кыйналган деле жок. Бул операцияда негизги биринчи максат мындай вторичная инфекция деп коет.
стерильный условияда, чтобы мындай экинчи воспалительный процесс болбосо, анда жакшы эле болуп кетет. Биздин биринчи эле ошо уколду жасап кой да болду деген нерсе мындай айтылган оңой айтылып, көзүнө укол жасап койду дешет. Бирок бул жерде өтө ответственность бар. И бала дагы мындай вторичный инфекцияны кандай кошумча бир мындай инфекциялык оорулар менен таза болуш керек, баардык условия таза условия жасалса, анда көп осложнение болбойт. Кичинекей эле бир аз эле көзүндө инфекция болду или организмде инфекция болсо, бул өтө коркунучтуу осложнение алып келет, эндофтальмит деп коет. Андай учурда өтө кыйын болот, даже көздү алып салганга туура келген учурлар болот. Пока балада андай нерсе жок, баары жакшы, таза эле өттү. Буюрса, бүгүн эртең менен после операция карадык, баары жакшы эле. Көзүнүн ичинде канап калган участоктор бар, алардын эми ушул дарынын жардамы менен мүмкүн бир аз болсо дагы канап калган участоктор рассасывание болуп жакшыраак болот деген үмүттөбүз. Аны эми 2 жумада көрөбүз. Түшүнүктүү. Анда биз баланы айжам ажекелер ошо жалап атта өзүбүз карайт элек, карайбыз дегенде болот го. Алып чыгып кете берсек болобу мисалы баланы? Болот. Жакшы, эч кандай Общий коркунуч состояниясы эмеси жок. жакшы. Кече келгенде да бул жактан неонатолог врачыбыз көргөн. Кече роддомдон да көзүн редкам деген аппарат бар биздин перинатальный центрдин базасында. Ал жактан көзүн тартты, ичи состояниясын сүрөткө. И ошол жактан да неонатологдор биз көргөн. Общий состояниясы жакшы эле, чыга берсе болот бала. И көзүн ал жактан 2 жумада, кийинки жума карайт врачыңыздар. Анан 2 жума болгондон кийин бизге алып келип повторно көрсөтөсүздөр. Түшүнүктүү. Эжеке, бизди жалпы эл журтубуз мына көрүп атат. Ыйманчык боюнча кайгырып ыйлап аткан көпчүлүк коомчулук көрүп атат. Анан мына сиз деле ушул катардагы элдин катарында ушул видеону көрүп атсаңыз керек. Мына элдин жардамы менен биз кече күнү Алматыга жеттик. Бүгүн мына сиздерге келип операция болуп атабыз. Алда ушул негизги операцияны жасатабыз деген аракет болуп атат. Мына бунун баардыгына ушул биздин Акниет Аманат коомдук фонду эми баягындай инициатива көтөрүп чыктык, бирок коомчулук, эл журт жакшы колун сунуп ушул деңгээлге жетип келатабыз. Эми эл журтубузга эмне деп айтаар элеңиз? Мындай бейтаптар негизинен көп эле келеби? Бул жерден аябай эл журтка жана сиздердин ушул фондко терең ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы өтө жакшы иштерди алып барып, кароосуз калган же ушул ден соолугуна байланыштуу муктаж болгондордун баарына жардам берип келе жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. И элге дагы рахмат, кайдыгер карабай баардык ушул келечекке кайдыгер карабай балдардын ден соолугуна ким эмнеге муктаж болсо ошонусуна жардам берип келе жатыпсыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерден келген нерсени биз биздин колдон келген нерсени биз жардам беребиз. Элдин колунан келген нерсени эл жардам берип атыптыр. Чоң рахмат, баары бар болсун. Эми тилейбиз балдар оорубасын, бирок ар кандай сыноо болот экен, аларга эми кандай болсо дагы биз колубуздан келген жардамды бергенге ар дайым даярбыз. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса ушундай кичинен арыздайбыз. Көзү жакшы болуп кетсин. Кийинки боло турган операциялар ийгиликтүү өтсүн. Ошого дагы үмүттөнүп турабыз. Рахмат, рахмат. Анан негизинен ушундай балдар сиздерге учур болгонбу? Бул мындай диагноздо эмес, ушундай историясы көрүп атасыздар бул баланын акыбалын. Историясы эми Айтканда ата энеси келип атат да, сиздерге окшоп ак халатчан дарыгерлердин колуна балдар келип негизи көп, ара төрөлгөн балдар көп, көз оорусу боюнча кайрылып аткан балдар, ата энелер көп, бирок отказной деп айтсак туура отура эмеспи, ал жагын билбейт экен, бирок мындай бала биринчи жолу келип атат биздин практикада. А так мындай оору менен 3-чү, 4-чү, 5-чи стадия менен кайрылган балдар, бейтаптар бар. Ата энелери менен келет алар. Ата энелер менен келет, ооба. Ата энеси жок келген биринчи оору болуп атат. Биринчи бала болду. Биринчи жолу уксаңыз кандай сезим болду? Биринчи эмес, кечиресиз, ага чейин болгон, бирок алар туугандары карап ошентчү да. Жардамдашып. Түшүнүктүү. Урматтуу. Кандай сезим дегенде эми жакшы эмес, конечно. Бир чети кайгырабыз биз дагы. Эч бир бала ата эненин мээриминсиз өспөсүн дейбиз. Баардык балага эми бактылуу балалык, ата энесинин жол жашоо каалайбыз. Келечек каалайбыз ошол.
Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына азыр жалпысынан бала боюнча маалыматты толук уктуңуздар. Кечеги күнү жасалган операция боюнча толук айтып кетти. Эми буну кайра кайталаштын кереги жок. Буга чейин да жасалган. Албетте эмне дейбиз? Эжеке сиздерге рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушу бала менен күрөшүүгө себепкер болуп атасыздар. Албетте сиздер мынтип жакшы сөзүңүздөрдү айтып турсаңыздар биз токтобойбуз. Колубуздан келишинче аракетти жасап ушул баланын көзүн сактап калыш максатыбыз эле ушул эжеке. Анан буюрса нар жагына эми тагдырына Алла Тааланын жазганын көрөт да буюрса. Бирок Кудайдан тилейт эле ушул энесинин колунда чоңойсо экен ушул бала депчи. Мен алдыда дагы сиздер менен көп бир ушундай бир керемет маалыматтарды бөлүшөм, урматтуу туугандар. Улам бир бул сабак боло турган жалпы кыргыз элине, жалпы кыргызстандыктарга бул ыймандын тагдыры сабак болуп атат да. Ыймандын тагдыры баардыгыбызга мындай айтканда сыноо болуп атат туугандар. Бул сыноо баарыбызга берилип атат, бир ыйманга эмес. Ошон үчүн терең ойлонот. Сизге чоң рахмат эжеке анда эмесе. Алла ыраазы болсун кызматыңыздардан. Буюрса 13-үндө Казакстандан дарыгер келет деп атат. Биз 13-үндө Казакстандык дарыгер бул жака чакырды эле. Биз ушул жерге келетпи? Ушул жерге Асил Исимбаевна келет. Врач ал келип да бир сыйра баланын көзүн контролдоп берет. 13-үндө бул жака алып келет экенбиз анда кайра баланы. 13-үндө алып келесиздер. Түшүнүктүү, рахмат эжеке. Урматтуу туугандар, бизден азыр бет абызга буюрса жооп берди. Баланы негизинен ушул Жалал Абадта балдар ооруканасынан кайра ушул ара төлгөн бөлүмүнө жеткиребиз, алып барабыз. Анан ал жерде каралат. Эми бул жерге караса деле болот эле, бирок баланы жанында туруш үчүн дайыма бир эме керек, жанында бир ухажер керек. Азыр энеси жоктугуна байланыштуу дарыгерлер жүрөт эмеспи? Дарыгерлердин дагы ал жакта бейтаптары турат, кызматы турат дегендей. Бирок азыр уруксат берди, баланын акыбалы Кудай буйрса жакшы. Бул больницадан больницага которулуп аткан үчүн уруксат бар деп. Биз анда эмесе ыйманчикти алып буюрса самолет аркылуу Жалал Абадка жөнөдүк туугандар. Урматтуу мекендештер, биз азыр кайрадан Жалал Абад областтык балдар ооруканасына ара төрөлгөн бөлүмүнө ыйманды аман эсен алып келдик. Албетте бул дарыгерлерибиз, Венера эжебиз, Айжамал эжекебиз ушул жардам менен кайрадан ыйманчык мына келип уктап келатты эле жолдо. Азыр ойгонуп үйүнө келгендегидей сезим болуп атат окшойт. Караңыздар, жакыныраак алып келсеңиз, ойгонуп эме болуп атканын. Бул кадимкидей эле билинип. Жолдо кыйналбай эле келдиби? Жок, кыйналган жок, жакшы эле келди. Операциядан кийин кандай? Кичине эме болду, бирок жакшы. Осложнение болуп? Жок, андай болду. Жакшы. Кыйналбадыбы? Түнкүсү кандай болду? Түнкүсүн ошо кичине беспокойный болду, бирок жакшы эле. Жакшы эле. Стабильный эле келдик го. Кудайга шүгүр келип, эжелерине тапшырып атабыз. Эже саламатсызбы? Саламатсыз. Ыйманды биз кайрадан ушул сиздерге мына ушу ара төлгөн бөлүмүнө эме алып келдик. Кичине убакыт керек экен. Биз кече күнү көзүнө баягындай эме укол операциясын алдык. Бирок аны боюнча баардыгын кабардар болуп турдуңуздар. Эми негизинен бир 2 ай аралыкта ушу баланын көзүнө негизги операцияны жасап калайлы деген аракет ниетибиз болуп турат. Сиздерден суранып кетем. Эртең жетекчиликке да келем. Бүгүн кеч болуп кетти. Эртең келип жетекчиликти директордон да суранам, бул баланы операцияга чейин жыйынтыкка күрөшөлү баарыбыз биргеликте депчи. Азыр балдар көбөйүп калдыбы бул жерде? Балдар көп, бизде азыр 17 бала бар. 17 бала бар. 17 бала бар. Кайра буну менен 18 болуп калды. Бул жерде эч кандай бир эме кыйынчылык, наоборот жакшы болсо керек бул жерде. Жакшы, эми биздин жылуу, градус жакшы эле, температура. Балдарыбыз жакшы эле, тяжелый. Буга чейин ушунча балдардын арасынан кичине мындай айырмаланып
Кандай эле бул ыймандын немеси? Ыйман жакшы эле жаткан. Убагында сүтүн берип койсок жакшы эле жатат. Бизге мунун оорчулугу деле болгон жок негизи. Убагында сүтүн берип, түгүн алмаштырып койсок жата берет. Жуунтканда жуунтуп коюп атты. Түшүнүктүү. Мына. Салам алейкум. Кандайсыз? Бүгүнкү дежурныйбы? Аттыңыз ким? Мухтаров Бектемир. Маалыматыңыз бар да. Маалыматыңыз бар дейм, мына биздин кечеги күндөгү операция болбой калган боюнча кайра биздин келатканыбыз боюнча маалыматыңыздар бар да, угуп аттыңыздар. Кайра сиздерге алып келип эме кылдык, эми буюрса алдыда негизи операция бир кичине убакыт бар дейт. Ошол убактарда жасайт окшойбуз. Ага чейин ушул жерде эртең директордон да суранабыз, карап турасыздар эми жакшылап буюрса, күрөшөлү, көзүн сактап калайлы. Сураныч, кандай дейсиз? Көзүн эмес, өзүн сактаганга аракет кылып ушуга чейин өмүрү созулуп келатат. Башка жагын эле көзүн эле эмес, кулагына толук ден соолугуна бир калыпта кармап, эртең адам болуп кеткенге аракет кылып жүрөбүз. Түшүнүктүү, рахмат баарыңыздардан, жамаатыңыздардан рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, мына ушундай. Биз эми сиздер ушул боюнча бир жумадан кийин ыйманды көрөсүздөр. Биз ошол 13-төрүндө кайрадан Алматыдан жанагы врачыбыз келет. Мына ошол врачка биз кайрадан алып барабыз. Ошол убакта балким экинчи лазерный операциясы жасалып калышы ыктымал деген сөзүн айтты. Анан алдыда эми ушу Россия менен сүйлөшкөнгө аракет жасап атабыз. Санкт-Петербургда и Москвада да ушул операция жасалат экен негизичи. Ал эми кече Алматыда айткан профессордун сөзүн, анын айткан убактысын күтүп отура бербей, аракет кылалы баарыбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эми дуада болуп туруңуздар. Туугандар, момундардын башкы куралы дуа дейт го. Сиздер дуа кылып турсаңыздар, бул ыйманга Кудайым сөзсүз шифасын берет. Ыйман. Ыйманды карагылачы, бул башкача бир ширин бала экен да. Мындай түшүнгөндөй да. Түшүнгөндөй. Болбосо башка балдардан жап-жаш бала, бирок түшүнүп тургандагыдай да, жүрөгү сезип, туюп, аракетти баарын билип турат да. Мына ушундай. Эми буюрса Бишкекке барганда сиздер менен дагы эмне болот? Балким ага чейин бир жакшы кабар болуп калса, сиздер менен бөлүшүп турабыз. Анан апасынан ушул көрүп атса керек, суранып кетебиз. Баланы колго алганы аракет кылыңыз деп бир өтүнүп кетерлик да. Алла таала эми жүрөгүнө ыйман берсин. Баары эне колунда өскөн бала баары башкача да, Эне мерими Алла таала берген бир немат башкача. Башкача нерсе, сыйкыр деп айтсак дагы болот. Мындан оор, мындан дагы коркунучтуураак нерселер менен жакшы болуп кеткен учурлар дагы болгон. Эми Алла таала жолун берсе, Кудай кааласа бул бала дагы эртең Кыргыздын бир чыгаан жигиттери болгонго биз ошо жардамыбызды берип келатабыз. Жардамыбызды аябайбыз дагы. Толук кандуу бергенге аракет кылабыз. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Ушундай урматтуу мекендештер, көрүшкөнчө буюрса балага Кудайдан бир шифа тилеп, дайым дуаны унутпаңыздар. Салам алейкум.